Биринчи майдан тарта такси кызматынын иштөөсүнө уруксат берилген, бирок аларга бир канча талаптар коюлган. Буга байланыштуу шаарда алардын белгиленген талаптарды канчалык деңгээлде аткарып жатканы текшерүүгө алынды. Айрымдары эрежеге так болсо, айрымдарынын мындан кабары жок. Жаныңызда барбы азыр антисептик? Антисептигим меники түгөнүп калды, мен алып алам азыр жолдон. Унаңызды күнүнө канча жолу түшүнчө иши кылып атасыз? Ар бир клиенттен кийин кылынат. Антисептигиңиз барбы? Антисептигим бар. Көрсөтө аласызбы? Кичинесинен бар. Аркада аптечкада дагы бар. Кырдаалга байланыштуу унаа каттамы аз болгондуктан жол эрежесин бузгандар да жок эмес. Мындан улам шаардык жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан кандай кырдаал болбосун жол эрежесин жана санитардык талаптарды сактоосу текшерилип турат. Ошондой эле өзгөчө кырдаал киргизилгенден баштап кээ бир таксилердин жол эрежесин бузган белгилери катталып атат. Буларга биздин шаардык кызматкерлер тарабынан бүт правиланын негизинде бузуулар боюнча протоколдор түзүлүп, чаралар көрүлүп атат. Шаар ичиндеги таксисттердин айтымында бир жүргүнчү болсо деле алар көздөгөн жерине жеткиришет. Себеби алар атайын адам санына эмес, бара турган жерге унаага коюлган эсептегич менен жүрө алышат. Бирок облус аймагындагы айдоочуларга бул жагдай маселе жаратууда. Анткени алар адам санына карап жол акысын алышат. Ошондой эки гана жүргүнчү ташыса бензиндин акчасы чыкпай калат. Бир жүргүнчү 4 жүргүнчүнүн акчасын төлөп такси жалдай албайт дешет. Ош облустук жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен бирге санитардык эрежелердин сакталышын эскертти. Кайтып сомго келебиз. Ошол ичинде бензин бар, машина менети бар, шот менети бар дегенде, эми канча эмне кылып атат. Ошо жөнүнөн расчетине алабыз да бизчи. Ана бизге деле элди кыйнагыбыз келбейт. Келет 40 сомдон 30 сомдон биз отурабыз дейт. Жыласын 4 адамдын үйүнүздү алышка туура келет. Адан аз алсаң биздин бензин деле актабай калат да. Бизде деле тиричилик бар, бала чака багыш керек. Семья бар, үйдө күтүп тамак жейм деген балдарыбыз бар. Алардын баарын караш керек да. Такси кызматы менен иш алып барган айдоочулардын эсине. Айдоочулар такси кызматын көрсөтүү убагында биринчи кезекте жол кыймылынын эрежелерин сактоого, өздүк гигиенаны сактоо үчүн бет кап, кол кап тагып жүрүүсү жана антисептик бир жолку сүлгү болуусу керек. Салык кызматынан жеке ишкерлик менен алектенгендиги тууралуу патенти болуусу, унааны ар 2 саатта дезинфекциялап туруусу керек. Нарында жана Бишкек шаарында кырдаал курч болгондугуна байланыштуу бир аймактан экинчи аймакка жүргүнчү ташууну азайтып туруу айдоочуларга сунушталат. Андан сырткары жогоруда айтып өткөн аймактарда карантин режими сакталган тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Андан сырткары биз ушул аймактарга, бир райондорго, облустар аймак, шаарлар аралык бир аймактан экинчи аймакка ушул жүргүнчүлөрдү ташып, же болбосо ушул ички иштер органдарынын баардык кызматкерлери жергиликтүү бийликтер менен биргеликте ушул жалпы жарандарга аймактан аймакка барбай туруу сунуш кылып, ошол жөнүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз. Мындан улам айдоочулар өзүнүн жана жакындарынын саламаттыгы үчүн айтылган эрежелерди так сактоосу эскертилет жана эреже бузууга жол бербөөгө чакырат. Статистикалык маалыматтар боюнча өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал учурунда Ош облусунда 20-марттан 15-мартка чейин 1021, Ош шаарында 1017 эреже бузуу фактылары катталган. Мимоза Жаныбек кызы, Мусулманкул Шакиров, Ынтымак.